Салам достор, урматтуу комедиянын көрүүчүлөрү, бүгүн биз Куттуу үйдө конокто отурабыз. Бүгүнкү менин маектешим Эрнис Бөрбаев жана ошондой эле Татынакы Эрнис байкенин балдары Нурислам жана Даткайым. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшы. Саламатсыздар. Кош келипсиздер. Эрнис байке, сизди буга чейин өнөр адамы катары эле карап келсек, бүгүн ата катары да өзүңүздүн образыңызды ачып берели деп чечтик. Сиз өзүңүздүн балдарыңыз менен тааныштырып өтсөңүз, канча жашта, кылыктары жөнүндө айтып берсеңиз. Бул Нурислам балам мен менен кошо көп видеолорго чыгып, интернетте анча-мынча кишилер таанып калган. Айрыкча ошол пандемия учурунда, карантин учурунда жана катынымды сагындым деген видеосу менен таанылып кеткен да бул. Алтынай Нарбаеванын кызы менен садикке барат болчу. Анан ошол кимдин аты? Каринаны сагынып, көрсө бул карындашым дегенде катыным деп түшүнүп алыптыр да. Сагынып анан ошо катыныма барам деп ыйлап. Мунун аты Нурислам, азыркы учурда 1-класста окутат, 7 жашта. Кудай буюрса 8ге чыктыңбы уже? 8ге чыкты. 8ге чыкты. Бул болсо Даткайым деген сулуу кыз, 4 жашта. Эң атасын жакшы көргөн, апасын жакшы көргөн, күйүмдүү биздин Даткайым деген сулуу кызыбыз. Кыз киши бир аз назигирээк болот го, Нурисламга башкача тарбия, Даткайымга башкача тарбия көргөзсөңүз керек. Кыз киши назигирээк болот дегенмен биз чөтө тескери болуп калган, бул назигирээк болуп, бул тыңыраак болгондой болчу. Бул анча-мынча бир нерсени туура эмес койсо урушат кадимгидей болчу. Тарбиялап коет. Бүгүн бир аз бизден уялат окшойт, э? Бир аз. Карина демекчи, Нурислам, Карина менен чогуу бир клипке чыккан турбайсыңарбы? Ал клипти сен ыйлап турсуң. Биринчи клибиң болду ошондо? Экинчи. Экинчи. Клипке чыккан негизи сага жагабы? Анча-мынча. Атаң түш деген үчүн эле түшөсүңбү же өзүң да түшкүң келип кээде суранасыңбы? Атам сагын айтканда клипке түшөм. Оор болбойбу сага камеранын алдында ыйлап же калп күлүп клипке түш? Оор эле болобу, э? Сен өзүңдүн баягы классташ кызыңды айтып аттың эле го, жаңы эле кадр сыртында мага бир классташ кызым жагат деп ошол жөнүндө айтып бербейсиңби? Сюрприз! 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Анын аты Найма, 7 жашта. Анан Найманы үйдөгүлөргө айттыңбы? Жакшы көргөн кызым бар деп. Ооба, айткам. Эмне дешти үйдөгүлөр? Үйдөгүлөр эмне дешти? Эштегенди эмес. Бир өстөштү. Ант айткан жокпу? Балдарыңызга тарбия берүү маңызсыз мен бөлүшүп кетсеңиз, мисалы кээ бирлер катуу айтса, айрымдары балдарына катуу айтпай, жумшак айтып, балдарды эркин коюш керек деп айтып жүрүшөт го. Эми биздин кыргыздын менталитетинде балага тарбия берүү өзүнчө башкаларга караганда өзгөчөлөнүп турат го. Керектүү учурда катуу деле айтыш керек балага. Өз этине кое турган болсоң, эми башкаларга окшоп бизде андай жок да, башкалар тарбиядан бардык нерсе чоңой алып ата энесин таштап кеткендер бар. Ал нерсе жөнөкөй айланып кеткендер бар го. Бизде кыргыздын салтында, каадасында, ой жүгүртүсүндө андай түшүнүк жок да. Ошондуктан бир аз мындай ата энеден сезгенип, бир нерсени кыларда бой атам укса эмне дейт, керек болсо атам укса өлтүрөт деген мындай түшүнүктү калтырыш керек да. Апасынан, атасынан бир аз сезген, чочулап турганда жакшы болот. Эми катуу айта турган жерде катуу эле айтыш керек да. Өтө эле эркин кое бериш керек. Анан албетте өтө катуу дагы, өтө эле орой мамиле кыла бербей. Эми мындай өзүңдүн балаңа жаман нерсени каалабайсың го. Баягы бала өз деле жүрөгүнөн сезет да, сен ал үчүн
катуу айтып атканың, ал сен балаңа күйүп атканың да, аны бала деле жүрөгүнөн сезет да. Ошондой мен өтө эле жумшак ата эмесмин, өтө деле катуу ата эмесмин да. Эрнис мырза, сиз эл адамы болгондуктан айрым учурларда үйгө көп келбей калганда учурларыбыз болсо керек. Мисалы тойлор болуп, обоздарга чыгып кетип, же болбосо гастролдоп деген сыяктуу. Ошол учурларда балдарыма керектүү баягы көңүлдү бөлө албай калдым деп өзүңүздү күнөөлүү сезбейсизби? Мен чындыгын айтсам, андай көпкө деле жоголо бербейм. Бир жактарда көпкө деле жүрө бербейм. Негизинен аны башка бир жактарда жүрө берген мен өзүмө деле жага бербейт да. Анан ооба ушундай бир алыс жактарга тойлорго барып калабыз. Бирок мен мисалы бүгүнкү боло турган тойго мен бүгүн эле билет алып учуп барып, өткөрүп коюп эртеси эле кайра учуп келе берем да. Негизи нараман ушундай. Көп жүрө берген, тентей берген жага бербейт. Дайым эле балдарым жанындамын, Кудай буйрса. Нурислам, атаң жакшы көрөсүңбү? Ооба. Биде атаң сен тентек кылганда катуураак айткан учурлар болобу? Атаң сен үчүн мындай кандай адам? Ошону сүрөттөп бербейсиңби? Жакшы. Анан кенен сөйлөп берчи. Атаң чыгармачылыгына жардам берип турасыңбы кээде? Ооба. Кандай кылып жардам бересиң? Тойлорго чогуу барасыңбы же? Бул кээде мынтылар бир нерселерди ойлонуп алып же интернеттен бир нерселерди көргөндө мага келип, ата мындай кылып видео тартпайлыбы деп мага идея берип калат кээде. Чоңоюнда ким болосуң, Нурислам? Блогер. Блогер. Сага кайсы блогерлер жагат? Силер билбейсиңер. Сен айтып көр да биз карап көрөлү. Ахмет. Ахмет? Кыргызстандыкпы? Орус. Орус. Даткайым, сен ким болосуң чоңоюнда? Доктор. Ким болот дейт? Доктуй дейт. Доктор болосуңбу? Доктор болуп атаң менен апаңды багасыңбы? Сиз эми чыгармачыл инсансыз, анан ырдап да калсаңыз керек айрым учурларда. Биздин көрүүчүлөргө балдарыңыз менен биргеликте бир чыгарма аткарып көрбөйсүзбү? Мейли. Мен негизинен тойлордо бир гана тамадалык өнөрдү аркылабай, ушул анча-мынча ырдап коюп да жүрөм. Бирок жакында эле биз дагы үй бүлөбүз менен умрага барып келдик. Баягы алдындардын айтуусу боюнча ырдасаңар дагы ушул ата эне жөнүндө, туулуп өскөн жер жөнүндө ырдасаңар жакшыраак болот дегендин акыркы күндөрү ошол бир туугандар, ата эне, мекен жөнүндө буларга көбүрөөк басым жасап жүрөм. Азыр мен бир өзүм жакшы көрүп ырдап жүргөн Апакем деген ырдап берейин анда. Алыста жүрүп дайым сагынамын, жүзүнө мерим толгон апакемди. Чынысына чама төшсө бизге жоруп, келетте олтургандыр, ысык нан жабып алып, куса болуп. Апакем, апакем, келетте олтургандыр, дасторкон жайып алып, куса болуп. Негизи эле баягы чыгармачылыкта бир окуядан чоң сабак алган учуруңуз болду беле? Чыгармачылыктабы? Чыгармачылыкта эме сөзсүз түрдө жоопкерчиликти биринчи орунга коюш керек. Бирок ошол эле учурда пенде болгондон кийин баардыгы эле тегиз болуп кете бербейт да. Периште болуп кетпейбизби андай болсо? Анча-мынча ушундай кемчиликтер болуп калат. Ошол нерселерди кайталабаганга аракет кылабыз. Мен бир жолу бир ресторандын атын туура эмес жазып алып турдум да. Башка ресторанга барып алып турдум да. Барсам бир тамада жүрөт. Анан ал мага конок болуп келдиңизби деп коет жанагы тамадачы. Жок, кызматка келдик деп коем. Деп ары бери басып туруп. Туугандарыңыз болобу деп сурап коет да тамадачы. Жок, туугандарыбыз кадимкидей клиенттер эле. Анан карасам башка эле музыкант келип алып эле
немесин коюп атат да, аппараттарын коюп. Анан өзүм музыкантыма чалдым. Каяктасың? Десем башка ресторанда айтты да. Ушактам депчи. Апей, биз бул ресторанда эмеспиз деп ошол мен барган ресторанда айтсам, жок, бияктан албадык беле дейт. Анан мен ошол ресторандан аркы ресторанга жеткенге чейин 1,5 сааттай убакыт өтүп кетти да. Бүттүрүп койдум да. Тойдун нелери бираз тойдун башында эле манайлар түшүп калды да. Анан экинчи андай кылбаш керек деп өтө бир кылдаттык менен мамиле кылып калат экенсиң да. Ал эми Даткай менен Нурислам сизге окшоп чыгармачыл инсан болуп, эл улуу, эл кызы болсо каршы болбойсузбу? Жок, мен каршы болбойм. Кызым врач болом деп жүрөт, доктор болом деп жүрөт. Элдин баарына уколду катуу сайып, сизге акырын сайын деп коет. Бул болсо, бул деле врач болом деп жүрөт эле. Бир тур эле милиция болом деп калат, бир тур эле солдат болом деп калат, анан акыркы күндөрү блогер болом деп калып турбу. Нени көрсөм ошого кызыга берет да жаш бала азыр эми пока. Сиздин чыгармачыл жолуңузда көптөгөн фильмдер тартылды, сиз качкан. Ошол фильмдерден алганда сабагыңыздар болдубу? Мисалы, бир киного тартылгандан кийин өкүнүп калган учуруңуз болду беле? Мисалы, эркектер тасмасы. Эркектер тасмасына бул көпчүлүк үчүн сен тарткансың деп мен айта берет да. Жок, мен тарткан эмесмин. Бул кинону Рустам Аташев деген агабыз киносу. Ал киши режиссер, сценарийдин автору да ошол киши. 10 жылдай болуп калды да. 10 жылдан деле ашты, 15 жыл ушундай болуп калдык жектип кино тартылганына. Анан эми ал жерде жаман деле нерсе жок, бул жашоодон алынган чындык эле нерселер тартылган да. Бирөөнү жаманаттык кыла турган, же бирөөнүн аброюн тебелей турган окуялар жок ал жерде. Жок, мына ушул нерселер туура эмес деген гана жана жаман жолго барган, ал жакшы эмес кылып аны шылдың катары көргөзгөн аракет болгон да. Комедия форматында элдерге туура түшүнүк берүү максатында болдурбу? Жакын аралыкта киного түшүү оюңузда жокпу? Сунуштар келип атабы белгисиз? Сунуштар келип атат, бирок мен акыркы күндөрү ушу билбейм, чоң эмес. Мен азыр 43 жашка чыктым. Мындай бир аз токтоло ушундай бир жашка келди окшойт. Ролдорду жакпай калып атат. Жакшы бир ролдор келе турган болсо, мен намаз окугандан кийин бир аз ушу тарбиялык бир маанидеги кинолор болсо, мен анда каршы эмесмин. Жалаң эле ушу комедияларга эле чакыра берет да. Көп учурларда мен азыр ошо отказ кылып атам да. Олуттуу образ жараттууну айткансыз да кинолордо. Жакын аралыкта эле Кыз Айкалай менен Мажит Бекен бир интервьюсун көрүп калдым. Сизди өзүнүн экинчи атабыз деп айтышат экен да. Аларга да өзүңүздүн баягы кеп кеңешиңизди берип турасызбы? Чыгармачылык жааттан болсун, же болбосо жеке жашоодон болсун, сизге кеңешип баягы өздөрүнүн проблемаларын же маселелерин айткан учурлар көп эле болобу? Мен бир туугандардын эң улуусумун да. Улуусу болгондон кийин атайын ошол эң улуусуна таянып эле калат экен да. Бир нерсе болсо деле жаман көрүнгүсү келбей эле, урушкусу келсе деле, ана Эркин Сакеңе айтам, анан деле мокутча көргөзө берет да мен да. Анан эми агасы болгондон кийин албетте булар эми чоңоюп калды, бирок кичинекейинде көп эле тентектик кылганда, туура эмес нерселерди кылганда, сөзсүз түрдө баягы туура жолго салып, андай кылганы туура эмес, мындай кылгыла деп айта турган бир тууган болгондон кийин менмин да, анан ким айтат аларга каршы. Албетте баягы бир тууган болгондон кийин бири-бириңе баягы жөлөк таяк болуп жүрүш керек. Эң улуусу болуп атам. Мен атам дагы бир аз немирак. Жумшагыраак киши да, урушкусу келе бербейт балдарыбыз. Мен өмүрүмдө мени катуу айткан эмес да атамчы. Бир нерсе болсо эле мага эле шултап коет. Мындай деп койчу, мындай деп койчу деп эле мага эле айтып берет да. Баягы карындашыңыз менен эниңиз дагы эл адам болгондуктан аларга айтылган сөздөр деле сизге мындай катуу тизе кирген. Мисалы, хейт айтылса, жаман сөздөр аларга жазылып, алардын тарабынан айтылса, өкүнүп же ичиңизден башкача сезимдер болобу? Ооба. Мен бир туугандарыма жаман сөздөр айтыла турган болсо, мага эле айтып аткандай болот да ал нерселер. Анан айтам, кыскасы
туура эмес нерселерди кылбаган аракет кылгыла. Бир нерселерди кылаарда ушуну кылсам болобу деп кичине кеңеш коюп кылгыла депчи. Ошол менен кээде бир мындай карап көрсөң бир комментарийлерди жазганда элдерчи ушундай эптеп эле өзүн акылдуу көргөзгүсү келгендер көп го азырчы. Эптеп эле жаманаттык кылгысы келип жазгандарды алар мындай көрүнүп эле калат да, аларды унчукпайт, көңүл бурбайбыз андайларга. 43 жашка чыгып калдым дедиңиз. 20 жаштагы эриңизге сиз азыр жолугуп калсаңыз кандай кеңеш берет элеңиз? 23 жыл мурунку эриңизге жолугуп калсаңыз. 23 жыл 20 жаштагы эриңизгеби? 20 жаштагы эриңизге азыр жолугуп калсам, мындай чекесинен өбүп, кучактап, молодец. Ушундай кыйынчылыктардын баардыгын көтөрүп кеттим. Баардыгына чыдадым. Азаматсың деп эле коймокмун. Сабырдын түбү сар алтын дейт. Мен аябай кыйынчылыктарды көргөм да башыма. Кыйынчылыктар өткөн, эми айтпай тургандагы нерселер бар. Бирок өтө кыйынчылыктар баштан өттү да. Азыр эми Кудайга шүгүр, анын баарын ушу сабырдуулук менен жеңдик да. Кыйынчылыктарда сиз мотивацияны кайсыл жактан аласыз? Мотивацияны даваттан күчүм чыгарам мен. Ушундай бир жан дүйнөм кыйналып кеткенде даватка чыгып келсем, баардык нерсени унутуп калам да. Бирок сизде көп эле мындай комедиялык жанрдагы басмаларга түшкөндүктөн көп эле мындай шаңдуу адам деп ойлошот. Жеке жашоодо сизде деле проблемалар болуп, сиз деле ошо менен алышкан учурлар көп эле болуп калды. Ооба, эми жашоодо аябай эле серьезный экенсиң го. Эмнеге аз сүйлөйсүң деп берет да. Жөн мааниси жок эптеп эле сүйлөй бергендер кереги жок да. Анан ал деген образ. Элдин арасында элдин кичине маанайын көтөрөйүн деген максатта бир вайындарды тартып, кыска тамашаларды тартабыз го. Элдин маанайын көтөрөйүн деген максатта. Анткени негатив азыр интернетти ачсаң эле негатив го бүт элечи. Арасында хотя биз пайда болуп калып туруп мындай күлдүрүп келерчи, маанайын көтөрүп турбасак, негатив адамды коркчан кылат да. Мен айта берем да, ушу негативге аралаша бербегиле көп, андай нерселерди көрө бербегиле. Даже мен үйдөгүлөргө ужас кино көрбөгүлө дейм да. Жаман кинолорду көрбөгүлө депчи. Ошол нерсени көрө берсең, жөнөкөйгө айланып, ал нерсе бул нерсе туура эмес деген түшүнүк менен жашаш керек да өзү негативдердичи. Анан жан дүйнөңдү кыйнап, мындай жеңил тил менен айтканда тез эле карытып берет да негативге аралаша берсеңчи. Күлүп жайнап жүрсөң, күлгөндө бетиң тырышат го. Ал деген бетиң тырыштырып карытпайт, ал наоборот тескерисинче жан дүйнөң жашарса, сен ошондо баардык аң сезим дагы жашарат да. Нурисан, сен атаң болгон жакшы көрүү сезимиңди камерадан айтып койбойсуң го. Ата, мен сизди жакшы көрөм, сиз жакшы адамсыз деп ачыкпы? Ата, сиз жакшысыз. Башка адамдарга жакшы кыласыз. Давай айтайын. Атаңды жакшы көргөнүңдү айтып ачык эле. Башка адамдарга жакшы кыласыз дегениң, жардам бересиз дегениң окшойт э? Бул немерак да кичине мындай кыргызчага жакшы ой жүгүртүсү орусча аралашып кеткен да мүмкүн. Ошого таппай калып эле кыйнала берет да сөздөр. Болду. Аткай? Атаңызды жакшы көрөсүзбү? Айтып коесуң го? Сен мындай кетип ордуңан тур кызым. Эркелет ордуңа текен. Эркелет. Эркелет, эмне эркелетет элең? Катуу айттың. Уялып атасың. Оозун толтуруп алган турбайбы бул? Оозуңа конфет-самфеттен салып алдың го? Ата кен деген айтпайсың? Атаке, жаным, кошум, өнүшүм, айдыным. Береке. Отур. Оозуна бир нерсе салып алган турбайбы? Чарчап келгенсиз, кызыңыз эркелетип койсо эле чарчагансыз деп коет.
Бүгүнкү берген маегиңизге чоң рахмат. Жакшы маек болду, ойлойм жакшы кеп кеңештерди алдым. Балдарыңыз дагы акылдуу эстүү кыздардан эл уулдары болуп жүрө берсин. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтсаңыз болот. Оорубаңыздар, өмүрүңүздөрдү ыр күлкү коштосун. Бизге окшогон тамадаларга көбүрөөк ишиңиздер түшүп турсун. Той кылсаңыздар, балдарыңыздардын жакшылыктарына кызмат кылалы. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биздин маегибиз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Биздин Сокол Медиа YouTube каналына катылууну унутпаңыздар. Көрүшкөнчө. Кол. Не кылып койсуң? Нарса.